Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү музыка сабагыбызда ырчы обончулук деген тема боюнча маалымат алабыз. Эзелдеден эле кыргыз элинде дастан айтуучулук, төкмө акындык өнөрлөр менен катар ырчы обончулук өнөрү белгилүү. Ырчылык өнөр да элдин жашоо тиричилиги менен эри шаркакта, аны дайыма коштоп келген. Бул өнөр элдин жашоосу менен тыгыз байланышта болуп, аткаруучулуктун салттуулугуна айланган. Алар салтка айлануунун натыйжасында нечен кылымдар бою эл ичинде унутулбай сакталып, өсүп өнүгүп келе жатат. Элдик шырылдаң, опмайда, бекбекей сыяктуу ырлар бүгүнкү күнгө чейин эл арасында ырдалып келүүдө. Эл ичинен нукура табигый шыгың жалаң ырчылык обончулукка арнаган музыкант аткаруучулар чыккан. Ырчылар илгертен жеке эле ырчылык аткаруучулук өнөрүн алып жүрүшкөн эмес. Алар керемет ырсаптарын тизген акын да. Ага шайкеш келген обонун жараткан обончу да болушкан. Обонду созолонто аткаруу ырчынын чеберчилигине, чыгарманын мазмунуна жараша болгон. Чыгарманы жогорку аткаруучулук, чеберчилик деңгээлге жеткирип, кыябына келтире көкөлөтүп, түрлөнтө созуп ырдаган залкар ырчы обончулар болгон. Алардын бири Муса Байетов менен Атай Огонбаевдер өзгөчө орунду ээлейт. Бул эки залкардын өздөрүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Ашкери таланттуулугу, чебер аткаруучулугу, бири-бирине окшобогон ырчы обончулук өнөрүндөгү эң бийик тараметтүү касиеттери алардын мыкты устаттыгын билдирет. Мыкты ырчы обончу Муса Байетов жөнүндө сөз кылсак. Муса Байетов 20-кылымдын биринчи жарымындагы кыргыз элинин залкар ырчы обончусу. Кыргыз элдик ырчы обончулук өнөрүн улантып өнүктүрүүчүлөрдүн бири. Муса бала кезинен атасынын аткарган обон күүлөрүн көкүрөгүнө бекем түйүп келет. 5 жашка толгон кезинде комузду колуна алып, күү кайрыктарын келтирүүгө далалат кыла баштайт. Ал эрезеге жетип калган мезгилинде ырчылыкка, комузчулукка болгон ышыгы арта баштайт. Мусанын ырчы обончулукка болгон жөндөмүн Тоголок Молдо Басан сыяктуу акындар жандандырат. Атактуу акын Тоголок Молдо Мусаны ырдатып көрүп: «Бали балам, эң сонун, ырчылыгыңа баракелде. Бул ырдын обонун мындай созуп ырда, тигил ырдын кайырмасын мындайча кайрысаң кооз да, мукамдуу да чыгат», деп Мусанын ырчылыгына, аткаруучулугуна жогору баа берип, өзү үн кошуп, ырдап берип, баалуу кеңештерин берчү экен. Залкар талант Мусанын өмүрү ырчы обончуларга өрнөк болду. Анын обондору тунуктуулугу, жанга өтө жагымдуулугу, уккулуктуулугу, өзгөчө элдүүлүгү, музыкалык ойлорунун тереңдиги менен айырмаланат. Ал айырма башка ырчыларга окшобогон ыкма, мүнөз, тембр, ошондой эле өзүнө гана таандык көркөм каражаттарды, боекторду таап абдан кооз аткаргандыгында. Анын «Даанышман», «Арпанын алатоосунан», «Сагынам», «Кыздар-ай», «Окудуң борбор шаарынан» сыяктуу ондогон ырлары кыргыз ырларынын классикасын түздү.